19-кылымда Кыргыздан чыккан атактуу мамлекеттик жана саясий ишмер Алымбек Татка Асанбей уулунун туулган күнүнө 225 жыл толуп, аталган маареке мамлекеттик деңгээлде алай жергесинде белгиленгени турат. Алымбек Татканын тарыхый мурасы эмнеде? Анын саясий жана аскер башчы катары, ошондой эле дипломат катары тарыхый ролу кандай бааланып келет буга чейин? Мына ушул маселенин айланасында тарыхчылар менен атайын талкуу жүргүзөбүз. Бүгүнкү талкууга Кыяз агай, Турсунай эжеке, ошондой эле Акжол мырза келип катышып атат. Студиябызга куш келипсиздер. Мына Алымбек Татканын туулган күнүнүн 225 жылдыгы деп белгиленгени турат мамлекеттик деңгээлде. Бул дата тарыхый жактан атайын изилденип чыгып, анан мына ушул жылга, мына ушул күнгө токтолгонбу? Тарыхчылар ортосунда кандайдыр бир кеңешип, ошонун негизинде? Албетте, эми бул Алымбек Татка 19-кылымдагы белгилүү саясатчы, Кокон хандыгындагы мамлекеттик ишмер, абдан таасирдүү, ошол кыргыз элине абдан белгилүү кадыр барктуу адам катары анын өмүр баяны, анын басып өткөн жолу көз азында калган эмес. Урпактар тарабынан, илимпоздор тарабынан дагы. Алымбек Татка жөнүндө изилдөөлөр 19-кылымда эле башталган. Ал эми советтик мезгилде изилдөөлөргө эң алгачкылардан болуп биздин улуу окумуштуу агайыбыз Кушбек Үсөнбаевич токтолгон, академик Жамгырчынов агай токтолгон, ошондой эле академик Плоских Владимир Михайлович агайдын Киргизия Каканское ханство деп аталган эмгегинде Алымбек Татканын саясий бейнесине терең анализ жасаган. Эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин бул темага бир топ окумуштуулар, Ташын Кенесаревич, Кыяз Молдокасымов, ошондой эле Жээнбек Алымбаев сыяктуу ошо Кокон тарыхы менен алектенген, шүгүлдөнгөн бир топ тарыхчы окумуштуулар Алымбек Татканын саясий ишмердигине да токтолушкан да. Ошолордун катарында мен дагы 2020-жылы Кокон хандыгы жана хандыктагы кыргыз төөлдөрүнүн орду деп аталган темада докторлук диссертация коргодум. Ошол жерде 18-кылымдагы тарыхый инсандарга Акбото би, Кубат би, Ажы би жана 19-кылымдагы Нүсүп би, Алымбек Татка, Алымкул Аталык, Полоткан сыяктуу, Абдылдабек сыяктуу тарыхый инсандардын саясий ишмердигине, Кокон хандыгындагы ишмердиктерине изилдедим да. Ошондо Алымбек Татканын жөнүндөгү маселе албетте бизди кызыктырат. Ошондо Алымбек Татканын туулгандыгы тууралуу маселени биз биринчи анын урпактары Иният Кадырбеков деген абабыз болгон. А киши абдан куйма кулак, көптү билген, тарыхты өтө терең билген болгон Төлөгөн Касымбеков дагы көп маалыматтарды ошо кишиден алган. Ал кишинин айтымына караганда Алымбек Татка 1862-жылы пайгамбар жашында каза болгон деп айткан жери бар да. Пайгамбар жашы деген бул 63 жаш деп биз аны 1799-жылы туулган деген жыйынтыкка келгенбиз. Эми албетте арада мындан 200-300 жыл мурдагы инсандардын туулган күнүн так айтуу кыйын, туулган. Ошондуктан болжолду көп учурда болжолду айтылат. Бирок антсе дагы Алымбек Татканын бул туулгандыгы, каза болгондугу жөнүндө маалыматтарды биз так деп эсептейбиз. Анткени архивдик маалыматтарда да сакталып калган да Алымбек Татка жөнүндө. Дегеле Алымбек Татканын ошол Кокон хандыгынын доору учурундагы орду, ролу, анын таасири кандай болгондугу кайсы бир тарыхый фактылар менен изилденип чыкканбы? Эми Алымбек Татканын тарыхый саясий мамлекеттик ишмердигин биз Кокон хандыгынын контекстинде изилдейбиз. Анткени Кокон хандыгына 1827-жылдан 1862-жылы каза болгонго чейинки аралыкта ал алгач Анжияндын акими катары Парваначы деп айтылат. Кокон өмүрүнүн акырында Кокон ханынын визири же болбосо азыркы эме менен айтканда, тил менен премьер-министрлик даражага жеткен. Ошондуктан Кокон хандыгынын
изилдегенде, Кокон хандыгынын тарыхын изилдегенде Алымбек Татка жөнүндө тарыхый маалыматтар келип чыгат да. Мисалы үчүн мен Москвадагы аскердик саясий архивде жана ошондой эле Ташкенттеги мамлекеттик тарых архивинде, ал тургай Казакстандагы архивдерде эң кызыктуусу Алымбек Татка жөнүндө маалымат Лондондогу королеванын географиялык коомунун архивинде дагы Алымбек Татка жөнүндөгү маалыматтарды алып келдим да. Анткени бул киши ошол 19-кылымда эле өтө чоң саясий фигура катары Кокон хандыгында, саясий инсан катары бул Алымбек Татканын саясий бейнесине кызыккандыгы эл аралык деңгээлде болгон экен. Ага мисал катары мен ошол 1860-жылы жана Узун Агачтагы болгон салгылашуунун айланасында андан кийинки окуяларга байланыштуу Батыс Сибирь генерал-губернатору Гасфордтун император Александр II жөнөткөн телеграммасы бар экен да. Ошого байланыштуу анда алар мынтип айтат да, Алымбек Татканын Кокондон бөлүнүп өз алдынча кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөө ниети анык экендиги биздин чалгынчылар такташты деген маалымат берет экен да. Ал ушул эбегейсиз территорияда хан болгусу келет деп. Анда император Александр II эгерде Алымбек Татка бул кырдаалда биздин бийликке, алар мына Верный Алматыда бийликте турушкан, жакындап келишкен да, орустар ошол жерге чейин басып алышкан, жардам сурап кайрыла турган болсо, кайдыгер карабастан жардам бергиле деген көрсөтмөсү бар экен да, император Александр II-нин. Ошондой эле Роберт Митчелл деп аталган бул англиялык журналисттердин маалыматына караганда 1860-жылы ошол эмеден Калкуттадан Абдулмаджид деп аталган чалгынчы Алымбек Татканын Алайдагы резиденциясына келген деген маалыматтар кезигет. Демек Алымбек Татканын тарыхый инсандыгы Россия императоруна дагы, ал тургай ошол англиялык бийлик башындагыларга дагы белгилүү болгондугу бул тарыхый фактылар менен далилденген маалыматтар да. Демек Алымбек Татка 19-кылымдагы кыргыз тарыхый инсандарынын, кыргыз төбөлдөрүнүн ичинен ушул төбөсү эң жогорку деңгээлге, эң жогорку саясий аренадагы, орбитадагы тарыхый инсан болгондугун далилдеп турат. Алымбек Таткан бул Узун Агач деп калдык. Турсун эжеке айтып атпайбы? Биз көркөм чыгарма аркылуу да билебиз да, сынган кылычта ошо Кокон хандыгынын аскер башчысы катары жөнөтүлүп, бирок Алымбек Татка аскерлерин ошол Ханат менен жана жардамга келип, орус аскерлерине каршы салбай койгон деп, ошол жерде Алымбек Татканын көздөгөн кайсы бир саясий же дипломатиялык бир максаты тарыхта кайсы бир аргументтер менен негизделгенби? Эми бул Алымбек Татканын өтө бай тарыхындагы бир кичинекей эле учур да. Негизинен 19-кылымдан баштап Алымбек Татканын саясий аренага келип калышы бул бекер жерден эмес. Анткени Алымбек Татка өзү, атасы, чоң атасы, бабасы бүт бардыгы мамлекеттик ишмер болуп, кыргыздын кызыкчылыгында, кыргыздын ар намысында башын баталга салып койгон мыкты инсандар болгон. Мына Кытайдан табылган манжур тилиндеги архивдик документтерде Алымбек Татканын бабасы 1760-жылы кыргыздын түндүк жагындагы уруу башчыларына кайрылып, биз бирдиктүү бир мамлекет курбасак болбойт дегенде билген менен чыккан. Туура ушул Ажы бийдин ушундай идеясын мына Узун Агач согуштан кийин, андан мурун, андан кийин дайыма Алымбек Татка көтөрүп келгендиги дагы чын да. Алымбек Татканын мынчалык баягы чет өлкөлүктөрдү кызыктырганы, Кокон хандыгынын өтө баягы таасирдүү инсан болгондугун дагы бир жагы бул геосаясий кырдаал. Азыркы Ош аймагы, Өзгөн аймагы, жалпы эле Алай, Чоң Алай бул аймак ошол мезгилдеги улуу жибек жолу өткөн өзгөчө стратегиялык багыттагы өзгөчө жер болгон. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол жерде жашаган Алымбек Таткан эле эмес, анын бабалары, аталары дагы дайыма ошол жерди көзөмөлдөп, ошол жердеги маселенин тынчтыкта чечилишин, керек болсо ошол жердеги соодагерлердин өтүшүнө камкор көрүп, жол салып,
аларга шарт түзүп бергендиги керек болсо алардан азыркыча айтканда бажы төлөмдү алгандыгы баардыгы Алымбек Татканын анын чоң аталарын кийинки урпактарын ушу саясий аренадагы өзгөчө ордун дайыма көргөзүп турган да. Мына ошон үчүн Алымбек Татканын бул ошо геосаясий кырдаалдагы абалы Кокон хандыгындагы, кийин Орус империясындагы өзгөчө кызыктырып аткан алган эмес. Бул Кашкар, алыскы Англияга чейин бүт кызыктырып аткандыгы мына ушулардын баардыгы бул Кыргызстандын өзгөчө геосаясий кырдаалы. Бүгүнкү күндө деле ошо Кыргызстандын жайгашкан жери бүтүндөй Улуу Жибек жолунун аймагында жайгашкан жери бул өтө бир стратегиялык жерде жайгашкандыгын биз көрүп атпайбызбы? Анын кызыкчылыгын эгерде мамлекет ошол мезгилдеги биздин бабаларыбыз Алымбек Таткадагы туура пайдаланса, бул эл үчүн, мамлекет үчүн өтө зор мындай бир чоң бир байлык. Ошол байлыктын кичинекей үлүшүн буга чейинки жанакы бажыны жетектеген, бажыда иштегендер көрүп келбедиби? Миллиардтарды кийин мына көрүп атабыз башка жакка кетип калган. Мына ошолордун баардыгын Алымбек Татка эң туура жолду колдонуп, ошол жактан түшкөн каражатты кадимгидей Ошту өнүктүргөнгө, Ошту Кыргыздын чыныгы борбору болгон абалга жеткирүүгө, ушундай бир кооз имараттарды куруп, аны ошол жердеги каналдарды казып, аны ошо Ошту жалпы эле Алай аймагын, Алай Аксы, Алай ошол өзгөн аймагындагы аймактарга ошол каражаттардын баардыгын өзү басып жатып албай, ошолордун баардыгын элдин кызыкчылыгына, жердин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына жумшаган бул мамлекеттик терең ойлонгон өтө бийик инсан болгон да. Ошон үчүн Кокон хандары деле бул Алымбек Татканы дайыма колго алгысы келип, дайыма ага ушундай датка береби, парван ача береби, кийин өзү күрөшүп жүрүп, андан кийинки баш вазир деген бул Кыргыздын ошол мезгилдеги чыгаан инсандардын арасындагы эң чоң жогорку даражада. Ошол үчүн Кокон хандыгынын доорунда биз бир мезгилде Кокон хандыгынын тарыхын таптакыр эле таанып, бул Кыргызга тиешеси жок, Кыргызга жат мамлекет. Бул мезгилдин тарыхын биз изилдештин кереги жок деген дагы учур болгон да. Ал Кокон хандыгы бул жагы Жети шаардан баштап, тиги жагы Арал деңизине чейин созулуп жаткан эң зор борбордук Азиядагы эң зор мамлекет. Бул түптөгөнгө дагы, өнүктүргөнгө дагы, сактап калып, кайрадан калыбына келтиргенге дагы мына ушу Алымбек Таткага окшогон мыкты инсандар негизги ролду ойногон да. Ошон үчүн кыргыздар ар дайым Кокон хандыгын бул биздин мамлекет. Биз бул мамлекетти сактап калышыбыз керек. Бул мамлекетти кийин Бухара эмирлиги кыйратып, таптакыр жок кылып 1842-жылы Кокон хандыгы жок деп туруп, Бухаранын бир облустуна айландырып койгондо, кыргыздар ошону кайрадан сактап, бул жактан жалпы Анжан, Алай аймагынан Алымбек Татка чыкты, Аксы тараптан Нүсүп чыкты, Шералын алып келип, анан кайрадан Бухара эмирлигинин баскынчылары Ибраим Хаялды кууп чыгып, отурукташкан элдердин баарын уюштуруп, кайрадан мамлекетти сактап калып атпайбы? Кокон хандыгынын тарыхы 1842-жыл менен бүтөт болчу. Эгерде кыргыздар баш көтөрүп, Шералын таап алып барып туруп, ал жакка отургузбаганда, бүтөт болчу. Мына ошол кайрадан Кокон хандыгын кыргыздар дайыма мамлекетти сактоочулар, кыргыздар дайыма мамлекетти кайра куруучулар. Жалаң эле бүлүндүргүч эмес, жанакы буга чейин кыргыздар бүлүндүргүч, дайыма ушинткен деп келген тарых жазгандар да болгон да. Дайыма ошону өнүктүргөн өзгөчө калк болгон. Себеби кыргыздар өз мезгилинде империя курган калк болуп атпайбы? Ошон үчүн Кокон хандыгын кайрадан калыбына келтирип, Бухара эмир басып алган бүтүндөй Фергана өрөөнү эле эмес, бул жагы Ташкент, ал жагы Аралга чейин, бул жагы Жети шаарга чейин кайрадан бардыгын калыбына келтиргенге бул кыргыздар Алымбек Татканы үзүп турушуна себепкер болуп атат. Демек агай, Кокон хандыгы ошол мезгилдеги кыргыз кыпчактарга таандык хандык болуп эсептелгени тарыхый жактан аныкталган экен да. Бул бир эле кыргыз кыпчактарга эмес, бул деген ошол жерде жашаган Кокон хандыгынын мамлекеттик тили фарсы, тажик тилинде болгон. Мындай эске алыш керек бүгүнкү күндөгү реалдуу
Себеби ал мезгилде тажиктер, өзбектерди ал мезгилде негизинен сарттар деп атышкан. Сартия, Элетия деп. Сарттар, анан кийин кыргыздар, кыпчактар, булардын баардыгы күчтүү ошол аймактагы элдердин баардыгы бул бирдиктүү хандыкты курушкан. Бирдиктүү хандыкта жашашкан. Бирдиктүү хандыкты менин хандыгым, мен бул мамлекетти жетектешим керек, башкарышым керек деп жанакындай талаш тартыш түшкөндө Алимхандын мезгилинде жанакы атайын саясий санжыра топулган. Саясий санжырада бул Шахруктун тукумдары, Алтын Бешиктин тукумдары гана башкарыш керек. Калган элдердин баардыгы бул жерге жөн гана кызмат кылыш керек, жогорку кызматтарды ээлеш керек. Ага эч ким мындай атаандашпаш керек деген атайын бул санжыралык жактан бекилген да. Бул Алимхандын учурунда пайда болгон. Ошол Алтын Бешик санжырасы деген. Бул Бабур, Захредин Бабур качып кетип атканда, жана баласын таштап, ошонун урпактары анан кийин Шахруктан баштап хандыкты түптөдү деп аталып атпайбы? Ошон үчүн хандыкка дайыма ошол Алтын Бешиктин тукумдары отурушкандагы анын аскер башчылыгына, миң башчылыгына, баш вазирлигине, аталыгына, парваначылыгына, башкалардын баардыгына көбүнчө кыргыздар, кыпчактар ушундай бир кезек менен таасирине жараша отурушкан да. Ошон үчүн Кокон хандыгынын тарыхы өтө терең, кызыктуу. Биз аны жат катары карабашыбыз керек. Мына Чокон Валиханов деле өзү өтө бул чалгынчы болгон да. Бир чет аябай бул Россия аны аябай чалгынчы катары даярдаган. Мына ошо чалгынчы катары Кашкарга кетип аткан мезгилде Кыргызстанга 2 жолу келгенде ошондо жазып атат. Бул Кокон хандыгын дейт. Кыргыздар мына Фергана өрөөнүндө кыргыздар өзүнүн мамлекети катары сезишет дейт. Ал жерде дайыма башкарууга активдүү аралашып, Кокон хандын тагдырында өзгөчө роль ойнойт дейт. Ал эми Кыргызстандын түндүгү бул шарттуу түрдө гана Кокон хандыгына башкарып, салык төлөп, анан ар кайсы сепилдер, чептер аркылуу башкарылып турат дейт. И ошол жазып атат. Бүгүнкү күндө Кокон хандыгындагы эң зоолосу бийик дейт, зоолосу арткан дейт. Хандан кийинки экинчи орунда турган бул Алымбек Татка Кокондун баш вазири деп атат. Чокон Валиханов өзү келип аны жазып атат. Демек, баш вазирлик орун деген хандан кийинки экинчи орун. Ал эми кыргыздар эч качан мен хан болом деп умтулган эмес. Себеби алар эрежени, саясий эрежени өтө катуу сакташкан. Мына Алымкулат Алыкты деле ушундай күчөп турган мезгилде өзүңүз хан болуп алыңыз. Өзүңүз ушинтиңиз деп Зиябидин Максым 3 жолу айтканда Алымкулат Алык кийин айтып атпайбы? Жок, мен хан болгонго болбойт. Хандын өзүнүн мураскерлери бар. Мына ошолорду отургузуш керек деп маселени мындай эл отурган жерде чечип атат. Болбосо Амир Темир сыяктуу каалаган учурда өздөрү хан болуп отуруп алганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Алымбек Таткан деле, Алымкулат Алыктын деле, Нүзүптүн деле. Бирок антип андай жолго барган жок. Мына ошон үчүн Кокон хандыгын терең билүү менен биз ошол мезгилдеги кыргыздын мен деген тарыхый инсандары, анын ичинде мына 225 жылдык белгиленип жаткан Алымбек Татканын саясий бейнесин, мамлекеттик ишмердигин, дипломатиялык аракетин, ошол мезгилдеги ушунчалык бийик, чыгаан инсан экендигин ошондон билебиз. Жөн эле адамдар ал мезгилде мындай чыгып бир уруунун башчысы, же болбосо ошол мамлекеттик ишмер болуп чыгып калган жок, чыга калган жок. Баякындай даярдыгы жок келип эле кээде баягы чыгып калган учурлар бар го тарыхта. Бул эч качан андай болгон эмес. Себеби Алымбек Татка чыныгы лидер болгон. Ал ушунчалык салтты бекем билген, наркты бекем сактаган, санжыра тарыхты ушунчалык терең билип, сүйлөгөндө элдердин муютуп, элдердин баардыгын ынандырып, чыныгы лидерлик сапаттары болгон. Ошондой эле ошол мезгилдеги ар бир чыгаан инсан бул баатыр болгон. Алымбек Татка сыяктуу же бүтүндө ошол мезгилдеги мен деген инсандар эгерде согуш болуп калса эң алдыда душмандарга бет алып эң алдыда жүргөн. Мына 1845-жылы ошол тез эле баягы өзүнүн тактыга отургузган Шерали хан кыргыздардын жакшылыгын унутуп, Нүзүптү жазалап, өлүм жазасына тартып ар кандай жолдор менен. Алымбек Татканын дагы күчтүү таасирин жок кылыш аракетинде Алымбек Таткага дагы ушунчалык бир жанакындай бир чыккынчылык аракетти жасап баштаган. Ошондо бүтүндөй Алайдын эли көтөрүлүп, Алымбек Татка өзү баш болуп,
Ошко келип, Ошто мусулман кылдын Көроğлунун ошол жердеги аскерлери менен катуу согушканда жекеме-жекеге Алымбек Татка өзү чыккан. Ошол жерде жекеме-жекеге чыгып туруп чыккан баатырлардан 2-3 ыргыта сайган. Демек Алымбек Татканын жөн эле мындай мамлекеттик ишмер эмес, анын ушунчалык такшалган баатырлыгын да көрүүгө болот. Баатырлар гана, бул баягы манастан бери сакталган чыныгы баатырлар гана элди баштап жүрө алган. Элдиге өрнөк болуп ошону көргөзө алган. Мына ушул жагынан дагы Алымбек Татканын биз мындай бир масштабын өтө бийик карашыбыз керек дагы. Бүгүн биз эмне себептен мааракесин белгилеп атабыз? Мааракесин эч ак белгилешибиз керек болчу. Керек болсо Алымбек Татка аял затына жасаган ушунчалык камкор мамилесинен, ишениминен, ошого ушундай бир жакшынакай бир жол ачып берген үчүн Курманжан Татканы чыгарып атат. Болбосо Курманжан Татка Алымбек Таткага чыкпай, башка эле бирөөгө турмушка чыкканда Курманжан Татка саясий аренага чыкпайт болчу. Ошон үчүн биз эң оболу Алымбек Татканын мааракесин өткөрүп башташыбыз керек болчу. Тилекке каршы мына 2 жолу Курманжан Татканын алдагы тарыхта өзгөчө орунду ээлеген Алымбек Татка Курманжан Татканы ошондой бийиктикке көтөрүп, Алымбек Татка өлгөндөн кийин мына Курманжан Татка болгондо 2 жолу Татка даражасын алган Кыргыздын эң мыкты аял заты болуп атпайбы? Анын баардыгына жол ачып берген ким? Ошондой даражага жеткирип, ишеним артып, ошондой бир көмүскө жаткан жактарын ушундай бийиктикке көкөлөтүп чыгарган ким? Бул Алымбек Татка болгон. Ошон үчүн биз Алымбек Татканын мааракесин эч ак өткөрүшүбүз керек болчу. Алымбек Таткадай бийик даражалуу тарыхый инсандар Кыргыздын тарыхында манжа менен гана саналат. Ошонун эң алдыңкы манжасында, саптарында Алымбек Татка турат. Мына кечигип болсун дагы, шашылып болсун дагы азыр 225 жылдыгын өткөрүп атабыз. Керек болсо 2-3 жыл, керек болсо 5 жыл даярдыкта ушунчалык жогорку бир деңгээлде даярдыктарды өткөрүп туруп, аны өткөрүшүбүз керек болчу. Мына 2 айдын аралыгында шашып ушу өткөрүп атабыз. Көп нерсеге үлгүрөбүз, көп нерсеге үлгүрбөйбүз. Бирок Алымбек Татканын бул ордун биз маараке өткөндөн кийин дагы көкөлөтүшүбүз керек. Алымбек Татканын даражасын арттырышыбыз керек. Ушул сөздү улай агай да айтып өттү. Бул жерде кандайдыр бир большевиктик көз караш болгонбу, себеби идеология болгондо, эми коммунисттик идеология, анан ошол учурда аялдардын ролун көбүрөөк көргөзүш керек, анан феодал тиги Алымбек Татканы советтик көз караш менен, коммунисттик көз караш менен караганда бир жөн эле бай төбөл, ошол учурдун бай манабы катары бир таптык көз караштын алкагында каралган үчүн Алымбек Татканын саясий мамлекеттик ишмер катары ролу ошол советтордун алгачкы жылдарында кичине мындай төмөндөтүлүп көргөзүлүп калганбы, анча маани берилбей атайын негизги көңүлдү ошо Курманжан Таткага көбүрөөк бурдурткан бир ушундай бир саясий идеологиялык бир ошол учурда жагдай болгонбу, ушул жагдайда изилдөөңүздөрдө карап көрдүңүздөрбү? Албетте. Советтик мезгилде Алымбек Татка жана Курманжан Татка темасына кайрылган жана 3 окумуштун атап өтпөдүм. Алар Кыргыздын ошо корифей тарыхчылары Кушбек Өсөнбаевич, академик Жамгырчынов. Кушбек Өсөнбаевич менен академик Жамгырчыновдун эмгектерин окуганымда алар абдан объективдүү жазгандыгына таң калдым да. Ошол советтик идеология, баягы таптык көз караш, коммунисттик идеология күч алып турган мезгилде байлар, манаптар, булар эзүүчүлөр, булар терс каармандар деген идеология үстөмдүк кылып турган доордо дагы академик Жамгырчынов менен Кушбек Өсөнбаевич булардын тарыхый бейнесин ачык жазганда ушундай эл үчүн, мекен үчүн, Кокон хандыгында кыргыздар үчүн күрөшкөн инсан деп жазышыптыр да. Анда ошолордун ичинен Пласких Владимир Михайловичтин Киргизия-Каканское ханство деген китеби 1978 жылы жарык көргөн экен. Бул эмгек ал кишинин докторлук диссертациясы болгон. Ушул китеп толук ошо советтик коммунисттик идеологиянын негизинде жазылган. Анда ошо элдердин интернационалдыгына доо кетирбеш керек. Ал деген сөз ошо Кокон хандыгы кыргыздарды эзген. Анан кийин тарых инсандарды идеалдаштыруунун кереги жок деп. Алымбек Татка ушундай камкор болгон деп. Курманжан Татканын элдин энеси катары идеалдаштыруунун кереги жок. Ал түп тамырдан бери эле феодал болгон деген эмелерди кезиктирүүгө болот да. Алымбек Татканын аты аталганда эле негедир баягы суунун түбүндөгү айсберг, суунун түбүндөгү саясат
үстөмдүк кылып келди да ушул кезге чейинчи. Анткени Алымбек Таткандын тарыхый бейнесин алып чыкса, кимдир бирөөлөрдүн ошол ишмердигине доо кете тургандай, ошол эле эмгектер жокко чыгып, алардын дээрлик жасаган иштери жокко чыгып калышы мүмкүн эле да. Ошондуктан алар ар кандай жол менен, тыңызындагы ар кандай устачылык менен дейбизби, чеберчилик менен Алымбек Таткандын бейнесин чыгарбоого көп тоскоолдуктар болду. Анткени 15-жылы Алымбек Таткандын 215 жылын өткөрүү боюнча токтом чыккан мамлекет, ал өтпөй калды. 19-жылы экинчи жолу чыккан, анда да өтпөй калды. Эми бул жолкусунда ошо президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү колдоп, ошо мамлекеттик деңгээлде өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Баягы ийгиликтин эрте кечи жок дегендей, буга да биз шүгүр деп турабыз. Ал эми Курманжан Датканын саясий бейнеси биринчи чыккандыгынын бул Кудайдын буйругу объективдүү эле деп ойлойм да. Анткени ошол 1991-жылы эгемендүүлүк алгандан кийин ошол Курманжан Даткан 180 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча биз мен ОШМУнун да иштейт элем, тарых факультетинде 1000 подпис жыйнап Бишкекке алып келгенбиз да. Бишкекке алып келип, ушу урпактары Чыныбек Абдыгапаров деген агабыз, Иният Кадырбеков деген агабыз, анан Жаныш Адышев төртөөбүз Төлөгөн Касымбековго кайрылып, ал киши Акаевге алып кирип, анан кийин неме парламентте каралып, токтом чыгып, Курманжан Датканын эми бир аял катары, аялдык феномени, эми аялдардан Борбордук Азияда 2 жолу датка наамын алгандыгы, анан бул Курманжан Датканын басып өткөн саясий жолундагы уникалдуу окуялар, элдин, журттун амандыгы, тынчтыгы үчүн баласын курмандыкка бергендеги окуялар, бул өтө дүйнөнү таң калтырган окуя да буларчы. Ошонун өзү Курманжан Датканын ошол иш аракети Кудайга да жакса керек да. Анткени эл колдоп, баягы жалын тутанат дегендей, тез аранын ичинде бир мамлекеттик масштабка көтөрүлүп, бүт эл колдоп мамлекеттик масштабта 180 жылдык өткөрүлдү да. Анан ошол 180 жылдык мааракесинде иш пландар коюлду. Курманжан Датка илимий жактан изилдениш керек. Курманжан Датка жөнүндө китептер жазылсын, Курманжан Датканын аты көчөлөргө, мектептерге берилсин, Курманжан Датка жөнүндө кино тартылсын, фильмдер тартылсын деген иш-чаралар белгиленген эле. Ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө толук иш жүзүнө ашты. Курманжан Датка жөнүндө 96-жылы Курманжан Датка доор инсан ишмердүүлүк деген темада кандидаттык диссертация корголду. Курманжан Датка ошол эле аталышта китеп чыкты. Андан сырткары мектептерге, көчөлөргө аты коюлду. Курманжан Датка жөнүндө бир нече документалдуу жана көркөм фильм тартылды. Ал эми Алымбек Татканын ошол эң негизи колдоо таппай келгендигинин себеби бул саясий маселе болгон деп эсептеймин мен. Анткени Алымбек Татканын ошондой 19-кылымдагы эң таасирдүү, эң кадыр барктуу, эң мындай бир акылман, данышман, ошондой бир стратег, тарыхый инсан экендиги балким кимдир бирөөлөргө жаккан эместир да. Ошондуктан дагы ошол мамлекеттик масштабтагы чыккан токтомдордогу иш жүзүнө ашпай, 2 жолу артка чегинди да. Эми ак илет сынбайт дегендей. Жеке, Алымбек Татка ошол учурдагы Кокон хандыгындагы эң таасирдүү саясий фигуралары болуп эсептелинген, ошол эле Алымкул Аталык, Нүзүп би ушулар менен замандаш болгон да, Ооба, замандаш болгон. Замандаш болгон Нүсүп 1831 жылы декабрда барып, жөнөшүп, 32 жылы 13 январда Пекинде Цин императору менен Кокон хандыгынын ортосундагы келишимге кол коюуда Нүсүп миңбашы аскердик жетекчи болуп, ал эми Алымбек Татка дипломатиялык жетекчи болуп барышкандыгы жөнүндө тарыхый маалыматтар бар. Ал жөнүндө өтө көп окумуштуулар жазышкан. Казак окумуштуусу Тимир Бейсенбиев, өзбек окумуштуусу Бабажанов, өзбек окумуштуусу Абылат Хожаевдин, орус окумуштуусу Кузнецовдун эмгектеринде Алымбек Татканын Пекинге баргандыгы жөнүндө, ошол немеге келишимге кол койгондугу жөнүндө, Кокон хандыгынын кызыкчылыгы үчүн. Анткени Цин императору Кокондун соодагерлеринин Кашкарда соода кылуусуна тыюу салган. Андан мурда Кокон соодагерлери ошол Кашкарда чет элдик
саудагерлерден да салык жыйначу экен. Бул Кокондун казынасына түшүп турчу экен да. Анан ошол Мадалы хан менен Сен императордун ортосундагы ушундай пикир келишпестиктен улам Сен императору Кашкарга кокондуктарды киргизбей коюу жөнүндө чечим чыгарганда, ошондо Мадалы хан Кашкарда көтөрүлүш чыгарып, Син империясына каршы кезектеги көтөрүлүштү уюштурганда, анан Син императору стратегиялык максатты көздөгөн Кытай бийлиги өтө мындай бир эмелери жүргүзгөн саясаттар өтө терең жана алысты көрө билген саясат жүргүзүшкөн да. Алар бул көтөрүлүштүн акыры азыркы биз Уйгур автономия областы деп атпайбызбы? Ошону кайра кокондуктарга кайтарып алуу коркунучуна алып келе тургандыгын эске алып, алар бир кадам артка таштоону чечишкен. Башкача айтканда, дипломатиялык келишимге кол коелу деген сунуш берген императорлор, Син империясы өзү. Ошондо Мадалы хан Алымбек Датканы жөнөткөн экен да, ошол дипломатиялык корпуска жетекчи катары. Анан ошол жерде келишим боюнча мындан ары Кашкарда Кокон хандары толук соода кылууга акылуу, чет элдиктерден салыктарды алууга дагы акылуу деген келишимге кол койгондо, бул Син империясынын үстүнөн Кокон хандыгынын дипломатиялык жеңиши болуп саналган экен да. Ошол миссияны ийгиликтүү аткаргандыгы үчүн 32-жылы анан келгенде Мадалы хан Алымбекке Даткан наамын берген деген жыйынтыкка келем да менчи. Эмне үчүн Даткан наам берген деген суроо туулат да. Биз мурда ойлочубуз анын мындагы эр жүрөк, мындай баатырдыгы, таасирдүү, абдан кадыр баркы ошо Кокон хандарын сестенткен деп. Ал да себеп болушу мүмкүн. Эң негизги себеп ошол Пекинге чейин барып, ошол дипломатиялык миссияны ийгиликтүү аткарып, баягы келишимди Кокондун пайдасына чечип келгендиги үчүн Алымбекке Даткан наамын берген экен да. Анан ушундай бир Алымбек Даткан абдан чоң саясий фигура экендигин эл аралык масштабта таанылгандыгына карабастан, биздин кыргыз тарыхында ушу кезге чейин тарыхтан татыктуу ордун албай келгендиги баарыбызга маалым. Эми бирок антсе да тарыхта жазылган, Кыргызстандын тарыхында Осмон Өскөн Жүсүпбековичтин кыргыздардын тарыхы эң байыркы доордон азыркы учурга чейинки деп аталган эмгегинде Алымбек Даткандын саясий ишмердигине толук баа берилген. Бирок мындай масштабта биринчи жолу өтүп атат. Кыяз агай, ошо Алымбек Даткан Асанбей уулу Кокон хандыгындагы экинин бири баш вазирлик кызматка чейин жеткен Кыргыздан чыккан таасирдүү саясий ишмер катары мүнөздөлүп атат да. Ошол эле учурда Анжан аймагынын акими катары дагы керек болсо анын көзү өткөндөн кийин дагы эң чоң Тунуулу, Жаркынбай, Абдылдабек сыяктуу уулдары дагы ошо Анжан аймагын башкарып, жетектеп келгендиги айтылып жүрөт да. Анан деги эле Анжан ошо бектиктин, вилаяттын борборун Анжандан Ошко которгон себептери, максаты, анан ошо мезгилде Оштун шаар катары кеңейишин, өркүндөп өсүшүн, анан ошо аймактын борбору катары, бир саясий борбору катары, байтактысы катары бир өнүгүшүн камсыздаган, анын мамлекеттик ишмер катары бир аракеттери кайсы бир тарыхый фактылар менен ырасталганы айтылып жүрөт. Бул ушул тууралуу бир айтып өтсөңүз. Эми Алымбек Датка бул бир эле алайдагы таасир эмес, ошол аймактагы бүтүндөй кыргыз өзү кыпчактарга таасири күчтүү болчу да. Ал өз мезгилинде Анжан вилаятынын беги дагы болуп тургандыгы чын. Себеби Анжан вилаятына ал учурда бүтүндөй азыркы Алай өзгөн эле аймак эмес, бүтүндөй Нарын Кыргызстандын арка тарабы, түндүк тарабы дагы баш ийип тургандыгы билчиндүү. Ошон үчүн бул Анжандын беги болуп, ал жерде өтө бир үзүлүү эмгектенген. Анан албетте кээде биз баягы бир аз аша чабабыз, Анжандын тиги эмени өзүнчө Анжан вилаятын Ошко которду деп. Бул андай эмес. Ош вилаяты деген эч Кокон хандыгында болгон эмес. Ош ошол мезгилде Анжанга караган эле бир шаар, бир аймак болгон. Бирок ошолго карабастан Алымбек Датка дайыма Ош шаарын
Кыргыздын борборуна, чыныгы борборуна айландыруу үчүн Ош шаарынын өнүгүшүнө дайыма кам көргөн өзгөчө бир ушу куруучу экендигин да көрөбүз да. Себеби ар бир мамлекеттин башында турган мамлекетчил адамдар дайыма куруучулугу менен да өзгөчөлөнөт. Көрүп атпайбызбы? Азыр деле көрүп атабыз. Куруучулук менен алектенген, шаарды жаңырткан, шаарды өзгөрткөн, шаарды ушундай өнүктүргөн адамдар дайыма бир тарыхта өзгөчө бир алтын тамга менен жазылат да. Алымбек Датка ошон үчүн Ош шаарына өтө кооз медреселерди, мечиттерди куруп, жолдорун оңдоп, жаңы бир Ош шаарынын чыныгы мындай шаарга айландыруу этабындагы чоң бир мындай өзүнүн аракеттерин даана көргөзө алган. Ал гана эмес, эгерде шаарга суу барбаса, сууга жакшынакай көңүл бурулбаса, анда шаар эч качан өнүкпөйт. Бүгүн деле мына азыркы мэр ошол сууга көңүл буруп, каналдардын тегерегин карап, суу кандай таза агып атабы, таза барып атабы деп аткандыгы, бул ошол бир мезгилинде Алымбек Датканын жолун жолдогондугу эле. Ал жаңылык эмес. Себеби Алымбек Датка ошол азыркы Ош шаарынан агып өткөн 9 каналдын баардыгын курдуртуп, жаңыртып, айрымдарын жаңыртты, айрымдарын жаңы курдуртуп, ак буурадан, алкынып аккан ак буурадан ошонун баардыгын Ошту тарам-тарам кылтырып, Ошту жашыл шаарга айландырган. Суу болбосо жашыл шаар болбойт да. Бозоргон эле бир кала болуп калат, Афганистандын бир калаларындай. Ош шаары эң жашылданган, өзгөчөлөнгөн, дыйканчылыгы дагы өнүккөн шаарга айлангандыгы бул албетте АлымбекДатканын түздөн-түз аракетинин натыйжасы. Ошон үчүн Алымбек Датка бул шаарда барган. Ошон үчүн Ош шаары ушунчалык баягы жакшынакай жашылданып, өнүгүп, курулуштары, медреселери, кийин башкалар дагы ал жерге көп медреселерди курушту, кооз имараттарды курушту. Ошон үчүн Орусиянын аскер тарыхчысы бар, генерал-лейтенант Терентьев деген. Анын ушу 3 томдук китеби бар, ошо 3 томдугунда ачык эле жазып атат. Оштун өнүгүшүнө дайыма кыргыздар кам көрүшүп, дайыма өнүктүрүп келишкен. Ош бул кыргыздардын борбору деп атат. Ошон үчүн Ошту кийинки баягы биздин 24-жылдан кийин чек араны кайрадан бөлүп атканда Ошту да талашкан учур болгон. Себеби Оштун өзүндө кыргыздарга караганда башка улуттар басымдуу жашаганын кечээги учурга чейин эле белгилүү да. Бишкектин деле 18% эле пайыз эле кыргыздар жашап, бул жерде ашыкча эч кимди жашаткысы келбей, пропискасы жок. Кыргыздар өздөрү тоодо таза, салкын абада жашаганды ушу жакшы көргөн калк болгон. Ошон үчүн Оштун кыргыздардын чыныгы борбору болуп калышына, борбору деп аталышына мына Алымбек Датканын салымы өзгөчө чоң. Ошон үчүн бунун куруучулук жагы дагы өзгөчө. Албетте Алымбек Датка дайыма руханий байлыкты жогору баалаган, дайыма ошону кам көргөн адам болгон. Себеби чыныгы лидерлер гана, чыныгы мамлекет башчылары, мамлекетчил адамдар гана улуттун руханий байлыгына көп көңүл бурат. Ошон үчүн мына Алымбек Датканын жанында дайыма манасчылар жүргөн. Манасчыларга кам көргөн. Баягы Кыргызда манасчылар жок болгон, Кыргыздын түштүгүндөгү манасчылар жок болгон деген бул жаңылыш. Кыргызстандын түштүгүндө дагы аябай күчтүү манасчылар чыккан. Ошолордун эң күчтүүлөрү Алымбек Датканын тегерегинде болгон. Акындарга өзгөчө көңүл бурган. Акындардын бири эле мына Алп акын Арыстанбек деп атпайбызбы? Эми Кыргызстандын түштүгүндө акындарды мындай коелу. Алп акын Арыстанбек өзүнүн ушул акындык бүгүнкү айткандай карьерасын ошол Алымбек Датканын жанында жүрүп күчөткөн. Себеби ал өзүнүн аталарын издеп барып, ал жактан аталарын кайра мекенине кайтарган учурда, Нарынга кайтарган учурда Арыстанбектин ушунчалык курч ырдаганы, жаштыгы, курчтугу, таланты Алымбек Даткага ушунчалык жаккандагы, ал 2-3 жыл Арыстанбекти жанында алып жүрүп, мүлдө Кокон хандыгынын аймагында жашаган кыргыздарга, башка улуттарга таанылтып, аны ушунчалык чоң Алп акынга айландырып, анан кийин жанакындай ушунчалык тартуулар менен тиги Нарынга жиберип атпайбы?
Ошондон кийин мурда Арсланбек менен анча-мынча тиги ал жакта эсептешкен эмес. Бул деген Алымбек Датканын жанында жүрүп келген деп Арсланбектин зоолосу ошондон кийин дагы артып атат. Арсланбектин таланты ошондой жылуу мамилеге ушунчалык ташкындап атат. Демек бул жагынан чыныгы лидер, чыныгы мамлекетчил адамдар келечекке карап туруп кызмат кылган. Алымбек Датка дайыма ошол мезгилдеги абалдын күрөө тамырын терең сезип, терең билген адам катары келечекте билимдүү адамдар гана, билимдүү жаштар гана биздин келечегибиз деп ошол мезгилде ушул маселени койгон. Ошон үчүн жанакы медресени салдырып, ал жердеги вакыфтный системаны киргизип, ал жерге жанакы бүтүндөй кыргыздын мыкты уулдарын тандап келип, ошол жерде башка улуттун өкүлдөрүн тандап, ошол жерде аларды бул жагы Бухарадан, бул жагы Кашкардан өтө атактуу аалымдарды алып келип окуттурган. Демек келечекте билим керек экендигин, келечекте ошо билим аркылуу гана биз баягы дүйнөнү таанып, дүйнөгө чыга алабыз деп маселени Алымбек Датка ошол мезгилде ойлонуп ошолордун баарын жүргүзгөн. Демек булардын баарынан карасак, мамлекетчилдик, мекенчилдик деген ошо чындыгы лидердин сапаты Алымбектин баардык жагына көрүнөт. Мына ушул жагын баягы кыргыздын намысын талашкандык, кыргыздын келечегине кам көргөндүк, кыргыздын башын бириктирип ынтымакка жеткиргендик, кыргыздын ушул өзүнүн жана эжекебиз айтып кеткендей бүт баягы чачылган уруулардын башын бириктирип туруп кайрадан бирдиктүү мамлекетти эми куралы. Кокон хандыгынын тагдыры уже эми алдыга кетпейт, жалаң артка кетип атат. Бунун баягы бул жагы Россия ошо Кокон хандыгынын аймактарын ээлеп, Узун Агай согушу бул аймактардын баары ээлениши, эми биз кыргыздын тагдырын башкача карашыбыз керек. Кыргыздын башын бириктирип, өзүнүн жер түтүн булаткан мамлекетин куруш керек деген идеяны көтөрүп атпайбы? Мамлекет курам, кыргыздын башын бириктирем деген ар бир инсанга бүгүнкү күндө тарых алдында биз таазим этишибиз керек, ийилишибиз керек. Андай адамдар саналуу эле. Саналуу эле. Ашып барса баягы бир 3-4 эле чыгат мына 19-жылында. Мына ошолордун бири Алымбек Датка болуп атпайбы? Артынан мыктыларды өнүктүрүп атат. Мыкты, баягы кыргыздын мыктыларын бийликке аралаштырып атат. Мына буга чейин баягы парваначы болгон өзү сыяктуу, Ташкенттин беги болгон Койчу Датканы Алымбек Датка алып барып өстүрүп атат. Ошондой даражасын бийиктетип атат. Ал убакта Койчу Датканы Ташкенттин беги болуп, ал Кыргызстандын түндүгүн, бүтүндөй Казакстандын аймагындагы жерлердин баарын ошол Койчу Датка башкарчу. Аны мына Алымбек Датка көтөрүп чыкты. Демек ошондой мыкты баягы журт башкарган, аскер башчыларын, дээринде барларын Алымбек Датка көтөрүп чыгып атат. Ошон үчүн ошо Алымбек Датканын мындай тарыхтагы ордун биз баягы жеңил желпи эле бир мааракелик иш-чара менен эмес, анын ушул тарыхтагы ордуна өтө бир терең карап, терең анализдешибиз керек. Мына ошондо гана биз Алымбек Датканын ушул баркына жеткен болот элек. Алымбек Датка үчүн жөнүндө өзүнчө мыкты көркөм тасмалар тартылыш керек. Албетте Курманжан Даткада Алымбек Датканын баягы орду көргөзүлдү. Бирок жетишерлик эмес. Элестетип көргүлө, бир эле эпизоддон. Жантай ооруп атат. Алымбек Даткан ошол жерге келип атат. Анан Жантайдын тиги ден соолугун сурап атат. Анан ден соолугун сурап туруп, анан кийин ошол жерден шабдандан кийин баягы жүр ат жарыштырабыз деп туруп, ооруп аткан Жантайдан чыгып тургандан кийин тарактатып жанагы салт билбеген, нарк билбеген жана Алымбекти боз үйлөрдү аралатып туруп ат чаап, чаңдатып кетирип атат. Нарк сактаган, салт кармаган Алымбек Датка эч качан боз үйдү айыл аралап чапкан эмес. Кыргыздар андай эч качан чапкан эмес. Анан эң башкысы 62-жылы каза болгон Алымбек Датка 67-жылы каза болуп аткан Жантайга кайрадан тирелип 5 жылдан кийин жанына барып, ал акыбалын сурап, анан ушу каза болуп атат, ушуга көңүл бур деп шабдандан кайра артка жиберип атат. Эми карагылачы. Ошон үчүн Алымбек Датка жөнүндө биз жаңы көркөм тасма тартышыбыз керек. Анын ким экендигин өтө бир мындай жогорку бир деңгээлге чыгарышыбыз керек. Азыр ошол маселе боюнча иш жүрүп атат. Буюрса, мына Султан Акимович ошол
сценарийди карайлы, кайсыл эпизоддорду деп мындай өткөндө мага Стамбулдан телефон чалды. Өзү дагы Алымбек Таткан 225 жылдыгына келет. Анан буга чейин да жазылган Бекен Назаралиевдин тарабынан жазган атайын кеңеште каралып жактырылган бир сценарий бар. Ошолор менен баары бир таанышып көрөбүз дагы. Балким жаңы бир Алымбек Таткан тууралуу баягы анын ким экендигин ачып берген, чыныгы Алымбек Таткандын жүзүн ачып берген, бейнесин ачып берген бир көркөм тасма тартылыш керек. Депутаттар дагы азыр аракет кылып атат ошону. Абзал мырза, мына агай айткандай чындыгында эле кээде ушу мамлекеттик деңгээлде бекитилген иш-чараларда дагы бир тарыхчылар менен илимий жактан бир кеңешпей туруп, анан мамлекет тарабынан каржыланып кеткен бир башында тарыхый фильм деп, анан кийин кайра жок тарыхый эмес, бул көркөм фильм деген сыяктуу нерселер болуп калып атпайбы? Ушул нерсеге бир мамлекеттик көз караш, мамлекеттик саясат болобу? Анан мына Алымбек Татка Асанбей уулунун чыныгы саясий ишмер катары бейнесин ачып берүүдө, анын искусстводо, адабиятта жана башка багыттарда анын бейнесин ачуу максатында мамлекеттик иш-чаралар, ошо театралдашкан бир иш-чаралардын бир иш планы, маданий иш пландар бир бекитилип жатабы? Ушул боюнча тиешелүү адистер менен, айрыкча тарыхчылар менен кеңешүү иш алып барып жатасыздарбы? Башынан айтып кетейин, өз негизи жылда министрлер кабинети тарабынан мисалы ар бир жылга юбилейлик иш-чаралардын тизмеги бекитилет атайын тескерме менен. Анан быйыл министрлер кабинетинин 482-чи тескермеси менен ошол улуттук ведомстволук жана жергиликтүү маанидеги юбилейлик иш-чаралардын тизмеси бекитилген. Анда улуттук мааниде 3-4 гана иш-чара юбилей белгиленген. Ошонун бирөөсү ушул Алымбек Таткандын 225 жылдыгы. Ал тескермеден сырткары бизде министрликтин 7 августтагы 2025 жылда бекитилген буйругу менен бекитилген иш-чаралар планы бекитилди. Ал 32 пункттан турат. Ал жерде жогоруда айткан агайлар айткандай 2025-2026 жылдары Алымбек Таткандын тарыхый бейнесин ачып берүү боюнча көркөм фильм тартуу каралган. Андан сырткары бир топ иш-чаралар, илимий конференцияларды уюштуруу, Алымбек Татка боюнча Алайда жайгашкан Курманжан Татканын Алымбек Татка экөөнүн комплексин, музейин жаңыртуу, ремонтун жүргүзүү, жерлерде ар кандай маданий иш-чараларды өткөрүү каралган. Анын ичинде быйыл 12 сентябрь күнү Алай жергесинде ушу Алымбек Татканын 225 жылдыгын салтанаттуу деңгээлде Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусунда өткөрүлөт деп пландалып атат. Ал негизги салтанаттуу иш-чара 12 сентябрь күнү ошол Гүлчө айылындагы Алайдын борборундагы борбордук стадиондо өткөрүлөт. Ал жерде ошол башы театралдаштырылган пролог менен башталып, ар кандай бир маданий иш-чаралар менен ууланат. Президент катышат. Андан сырткары 225 жылдыкка карата эл аралык айтыш уюштурулат. Бул айтыш көбүн эсе эң негизги борбордук айтыш 31 август эгемендүүлүк күнү менен чектелсе, жылда быйыл аябай чоң айтыш бул ушу Алай жергесинде болгон турат. Айтыш 11-12 сентябрь күндөрү. 11 сентябрда бул ошол Алай райондук маданият үйүндө тандоо туруп өтүп, анан Алымбек Татканын жайлоосунда жалпы эл алдында финалдык жүрүш болот. Ал жерде ошо казак, кыргызга белгилүү таанымал төкмакындар катышат. Анан бул негизги юбилейлик иш-чараны ишке ашыруучулар катарында негизги
аткаруучу негизги жооптуу болуп Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, анан аны менен бирге ушул Маданият министрлиги белгиленген. Анан бул юбилейди жалпы өткөрүү бул мамлекет тарабынан атайын 50 миллион сомдон ашык каражат атайын тескеме менен бекитилип чүрүлгөн. Андан сырткары бул демөөрчүлүк жактары менен жалпы мындайча айтканда жапа тырмак ушу юбилейди жакшы өткөрүүнү көздөп баргандай ар ким Алымбек Татка фонду ар кайсы ынтымактардын биригип бир жогорку деңгээлде өткөрүп, быйыл мындайча айтканда жогорку деңгээлде өткөрүүгө аракеттер жүрүп атат. Анын ичинде ошол музейлерди жаңыртуу, ошол конференция уюштуруу, ушул сыяктуу көп иш-чаралар бул жерде жогоруда Сагай айткандай да бул Түрксой дагы бул иш-чараны өткөрүүгө кызыктар болуп, мындайча айтканда жапа тырмак ушул иш-чараны өткөрүү пландалып атат. Турсун эжеге, мына албетте бизде Кыргызда тойду, мааракени аябай жакшы деңгээлде өткөзгөндү жакшы өздөштүрүп алганбыз. Бирок ошол эле учурда бир Алымбек Татка Асанбей уулунун ушу тарыхый мурасын ачып берүү үчүн, аны мындан ары дагы жайылтыш үчүн биринчи кезекте жана агай айткандай, жана кээ бир режиссерлор кээ бир тарыхый фактыларды бурмалап жиберип жатпайбы? Анан ошондой болбош үчүн, мындан ары ошондой нерселерге жол бербеш үчүн тарыхчылар биринчи кезекте өз ара бир илимий конференциялар аркылуу бир чоң иш-чараларды өткөзүш керек го дейм. Сиз бул багытта кандай деген көз карашта? Албетте, айрыкча тарыхый инсандар жөнүндө, тарыхый фильмдер тартылганда тарыхчылар менен, ошол тарыхты изилдеген илимпоздор менен биргеликте иш алып барса, ошол тарыхый инсандардын тарыхый бейнеси толук ачылмак да. Чынында эле ошо жогорудагы фильм боюнча дагы өтө чоң алешемдиктер бар да. Тарыхый фактыларды бурмалоолор, анан улуу тарыхый инсандар жөнүндө тартып, бирок ошол тарыхый инсандын беделин түшүрүүгө жасалган аракеттер бул акылга сыйбаган нерсе деп ойлойм да. Ошол мисалы үчүн тиги Курманжан Датка менен Камчыбектин асылышы, бул балам башыңды көтөр, сенин ата тегиң жастыкта жан берген эмес балам, өлүмгө тике кара деп Курманжан Датканын айткан сөзү бул факт да. Бун бардык доорлордо айтылып келген нерсе. Ошол фильмде ошол сөздүн айтылбагандыгы өтө өкүнүчтүү да. Бул фильмдин эң бир кульминациялык туу чокусу ошол сөз болмок. Эгер ошол анткени Курманжан Датканын бейнесине королева, Англиянын королевасы кызыккандыгы, Султан Акимовичтин Ханшанын көз жашы деп аталган ушундай кичинекей чакан эмгегинде жетип, ошол кантип ушу эл үчүн, журт үчүн өзүнүн баласын курмандыкка чалган деген маселе, ушундай чоң саясий ишмерлерди, мамлекет башчыларын кызыктырып, ошолор чакырып, көрүп, ошол нерсеничи спектаклин көрүп ошентип атпайбы? Ал эми бизде тартылган фильмде дал ошол моменттин ачылбай калгандыгы, айтылбай калгандыгы түшүнүксүз да. Демек, Алымбек Татка Асанбей уулунун тарыхый ордун, ролун, анын азыркы күндө дагы ал киши канча көз өтүп кетсе дагы, мисалы үчүн ролун төмөндөтүп көргөзүүгө кызыктар тараптар, кызыктар күчтөр бар дегенди туюндурабы бул нерсе? Тилекке каршы бул нерсени дагы таанууга болбойт. Ошол Алымбек Татканын ошо саясий беделин түшүрүүгө, Алымбек Татканын кыргыз тарыхындагы ордун так коюуга кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп келгендиги бул ырас. Аны моюнга алышыбыз керек да. Бирок эми антсе дагы пессимисттик болбойлу. Ушул бүгүнкү күндөгү жасалып жаткан иш-чараларга деле биз абдан мындай маанайыбызды көтөрүп, кубануу менен кабыл алышыбыз керек. Эми бардык нерсе баягы сааты чыкканда, Кудайдын буйругу болгондо болот окшойт го. Ошо Алымбек Татканын тарыхый бейнеси, ошо саясий ишмердиги азыркы учурда ачылып аткандыгы, азыркы учурда тарыхка өз баасын алып аткандыгы, мамлекеттик деңгээлде белгиленип аткандыгы, ушундай деңгээлде иш-чаралардын уюштуруп аткандыгына биз
сөзсүз түрдө мамлекет башчыбызга чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Ошо Кабинет министрликке, Маданият министрлигине, жетекчиликтерге чоң ыраазычылык билдирип, өзгөчө урпактарычы. Анан ушул бул иш-чаралар башталып атат. Кудай буйрса, мындан ары дагы уланат. Муну мен да белгилеп өткүм келет. Ошол Бекен Назаралиев деген биздин улуу жазуучубуз бар. Ал киши ушул Курманжан Алымбек Таткан бейнесине кызыгып, мен изилдөөчү катары мага кайрылып, мен китебимди алып, пайдаланып, өзү Коконго барып, ошол Алымбек Татка баскан жерлерди көзү менен көрүп, абдан терең ишенип, өзү тарыхчылар сыяктуу изилдеп, ошо сценарийин жазган. Анан Кудай буйрса, эгерде ошол Бекен Назаралиевдин жазган сценарийдин негизинде фильм тартылса, мен ойлойм, көп тарыхый фактылар так берилген. Анткени ал айтып атпаймынбы, архивге чейин барып, ошол тарыхый китептерди окуп, кызыгып, ушул бир нече жылдан бери, 5-6 жылдан бери ушул нерсени жазып келет да. Ошондуктан эгерде Алымбек Татка жөнүндө кино тартылса, бул мекенибиздин жаштарды мекенчиликке тарбиялоодо, анын руханий байлыгына таасир берүүдө, ошол тарыхый инсандардын мисалында тарбиялоого, ошо Олжас Сулайманов айткан экен да, тарыхый инсандарды жаратпаган эл тарыхтагы миссиясын аткарбаган эл деп айткан экен да. Кыргыз элинде тарыхый миссияны аткарган тарыхый улуу инсандар абдан көп болгон. Ошонун бири Алымбек Татка. Биз ошолордун мисалында жаштарды тарбиялашыбыз керек. Ошолордун мисалында биз аларга үлгү көрсөтүшүбүз керек. Ошондой максатта мына казактардын Абылайхан деген киносу тартылды. Ошол патриоттуктукта тартылган кинода. Ошол сыяктуу Алымбек Татканын образын ачып берген фильм тартыла турган болсо, мен ойлойм, бул кыргыз эли үчүн, кыргыз улуту үчүн бул чоң жеңиш болот эле деп эсептейм. Негизи эле мамлекеттик органдар ушундай бир иш-чаралар белгиленип атканда адистер менен, айрыкча бир жогорку деңгээлдеги адистер менен кеңешип, талкууларды жүргүзүп, анан кийин гана бир сценарийлерди бекиткенге кызыктарбы, же көбүнчө кайсы бир тараптардын көз карашы үстөмдүк кылып кетсе, ошонун негизинде бир саясий чечим кабыл алынып калган учурлар арбынбы? Жок, тарыхчылар менен кеңешип, мисалы Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги бул кайсы тарыхый инсан болбосун, анын бейнесин ачып берүүдө, көркөм чыгарманы жаратууда ар качан тарыхчылар менен кеңешишет. Албетте, мисалы ушул эле Алымбек Татка боюнча Алай Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрында ушул Алымбек Татка Алай Жолборсу аталышында спектакльдер бар. Андан сырткары ар кайсы мисалы белгилүү тарыхый инсандар жөнүндө спектакльдер болгондо дагы ар качан бизде мисалы спектакльдердин коюшунун тартиби, кинонун тартылышынын тартиби жөнүндө айтып кетсек, ал жерде көркөм кеңеш болот. Ар бир мисалы спектакльдерди кабыл алууда ушу театр өнөрү боюнча атайын министрликтин алдында көркөм кеңеш бар. Биринчи театрдын өзүнүн көркөм кеңеши кабыл алгандан кийин министрликтин алдында көркөм эксперттик комиссия андан кийин карап, мындай анын көркөмдүгүнө, анын мисалы тарыхый фактылардын эске алындыбы, алынбадыбы, ошол боюнча дагы бир талкуу жүргүзүп, сын пикирлерди эске алып, анан спектакльдер мисалы эл алдына чыгат. Ошол сыяктуу эле фильмди тартууда дагы ошол эле мисалы биздин кино департаментинин алдында мисалы өзүнүн көркөм кеңеши бар кино боюнча. Ал жерде дагы ошол фильм тартылгандан кийин көркөм эксперттик комиссия, андан сырткары жалпы улуттук кино боюнча өзүнчө кеңеш бар. Ошол кеңештин кароосунан карап, тийиштүү протоколдор түзүлүп, мындайча айтканда сын көздөн өткөндөн кийин гана жалпы элге, коомчулукка тартууланат. Агай, мына сөзүбүздү жыйынтыктай дегеле, мына Алымбек Таткандын ошо 19-кылымдагы Кыргыздан чыккан көрүнүктүү саясий мамлекеттик ишмер катары анын бир тарыхый мурасын азыркы учурда дагы бир мындай даңазалоо
анын мамлекеттүүлүк идеясы бүгүнкү күнгө карата да канчалыктын келди актуалдуу деген көз караштасыз? Биз баякы мамлекетти башкарууда, мамлекетти өнүктүрүүдө дайыма велосипед ойлоп чыгара бербешибиз керек. Аларда көбүнчө биз тарыхый, чыныгы чыгаан инсандардын басып өткөн жолун өрнөк кылып алсак, алар эмнеге көңүл бурган, ошондой бир татаал мезгилде, кыргыз мамлекеттүүлүгү керек болсо жок мезгилде, өз алдынча мындай бир бирдиктүү бир мамлекет жок мезгилде кандай абалда элек эки мамлекет курулганда, чек аралары аныкталганда 4 облустун чачылган элин бириктирип бир мамлекетке бириктирген, күрөш аркылуу бириктирген учурдун 100 жылдыгын мына 1 жыл мурун эле белгиледик. Алардын аракетине чыгып мамлекет курулабыз, мамлекет курабыз деген аракеттерди туу көтөрүп баштаган демилгечилерге мына Төрөкул Жанузаков сыяктуу, анын аты да көп айтылбайт. Мына ошолордун баардыгына андан мамлекет кургандан кийин чыныгы ошол мамлекетти андан ары өнүктүрүп кеткен мыкты инсандарга, жетекчилерге президент аябай туура кылды. Журт аталары деп мына Кара Кыргыз автономиялык облустун түптөөчүлөрүн өнүктүргөндөргө ушу журт атасы деп, алардын аракеттерине, андан кийинки чыныгы улуттук лидер катары элдин ушунчалык сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Исхак Разаковдун аракеттерине, мына ошолордун баардыгына сүңгүп кирип, аларды дайыма өрнөк кылып, алардын мындай бир мыкты аракеттерин дайыма ушул бүгүнкү күндөгү ар бир жаран, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлер албетте аны үлгү кылыш керек. Ошолордун басып өткөн жолундагы мыкты сабактарды алыш керек. Мыкты аракеттерин бүгүн алыш керек. Ушунчалык баягы тазалыктарын тутуш керек. Азыр эми кээде мамлекетти кыйратып, мамлекетти ушундай бир абалга келтирген, кризистик абалга келтирген эгемендүүлүк тоордогу айрым бир инсандарга баатырларды берип коюп атабыз. Бул дагы баягы тарыхка карата мындай туура эмес мамиледен улам келип чыгып калып атат. Ошон үчүн баардыгынын ар бир ишмердик, ушул мамлекеттик кызматкерлердин ишмердиги туура мындай бир бааланып, туура мындай иликтенип чыгыш керек. Ошон үчүн Алымбек Таткада дагы ошондой бир өрнөк болуучу жактары өтө көп. Себеби ал чыныгы баягы кыргыз деп күрөшкөн, кыргыз деп намысты талашкан, кыргыздын башын бириктирип мамлекет курабыз деп ошол татаал мезгилде ошону көтөрүп чыккан мыкты инсандардан. Ошон үчүн мына Алымбек Татканын мааракесин өткөрүп бүткөндөн кийин эле бул маселе ошол боюнча эле токтоп калбай, дагы алдыга кете беришибиз керек. Ушул мааракени өткөрүүдө мына Алымбек Татка атындагы кайрымдуулук эл аралык фонд, анын башында турган Абдулдабек деген түздөн-түз урпагы мыкты жигит көп аракеттерди жасап атат. Бүгүнкү күндө мына 3 ролик тарттырып атат. Өтө бир мындай бир жандуу болгондо дагы мындай сонун. Андан кийин өзүнчө бир китептерди демилгелеп, китептерди чыгартып атат. Эркебаев, Маматемин Эркебаев деген агай убагында жазган экен, анын китебин чыгартты. Анан башка бир илимий конференцияларды, изилдөөлөрдү ушундай жүргүзөлү деп демилгелеп атат. Мына Кытайда манжур тилиндеги, чин доорундагы эски Кытай тилиндеги ошо архивтер менен изилдеп аткан Канат Абдыжапар уулу бүгүнкү күндө ошо ал жактагы биз азыр бир божомол деп айтып атпайбызбы? Чин империясына барып Алымбек Татка ошол жерге келишимге кол коюп өзү катышты деген ошонун чыныгы архивдик документтерин ал жактан таап чыгуу үчүн бүгүнкү күндө аракет кылып атат. Чыныгы барганда кандай болгон, кандай ал жерде оорду болгон, ошол архивдик документтердин негизинде биз Алымбек Татканын, анын ата бабаларынын, андан кийинки урпактарынын дагы тарыхын терең изилдөөгө бүгүн мына аракеттер дагы эле болуп атат. Буюрса бул маареке Кыргызстанда маарекени өткөргөндө дайыма биз баягы Ашказандын маарекесин көбүрөөк өткөрөбүз. Биз ошол Ашказандын маарекесинен руханий маарекеге айландыруу, Башказандын аң сезимдин маарекесин өткөрүүгө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Анткени бөлүнгөн каражаттардын баардыгы ошондой бир утурумдук бир нерсеге көбүрөөк пайдаланат дагы.
Анан түбөлүктүү кала турган нерсеге кичине каражат аялып калып атат. Бул бир эле бул мааракеде эмес, мына Байтик Баатырдын 200 жылдыгын өткөргөндө дагы жөн эле күпүлдөтүп мааракени өткөрүүгө бир топ акча каражатты жумшалды. Бирок анын бир китебин чыгарып, архивдик документтерди изилдеп, бир дагы анын ишин анын ары дагы даңазалайлы дегенге бир тыйын бөлүнбөй койду. Мына ушундай учурлар көп болот да. Ошон үчүн биз жалпы мыкты кыргыздын тарыхый инсандарын ким чыныгы жогорку деңгээлдеги улуттук, жалпы элдик деңгээлдеги инсандар, ким бир ошол бир чөлкөмдөгү инсандар, ким коктудагы инсандар, ошолорду мындай талдап ажырата билишибиз керек. Ошолордун ордун ар убакта өздөрүнүн ордуна жараша биз баптап баалай алышыбыз керек. Кээде коктунун, чөлкөмдүн инсандары биринчи планга чыгып кетип атат дагы, анан жалпы элдин, жалпы улуттун кызыкчылыгында аракет кылган Алымбек Таткадай мыкты инсандардын мындай бир изилдөөдө мааракелери, ошондой нерселери экинчи планга калып калган учурлар дагы бар. Ошолорго биз калыс карашыбыз керек. Маараке өткөрөт десе эле ушундай бир мындай эптеп дүңгүрөтүп бир казан этти кайнатып, анан ошондой бири менен атаандашкан маараке эмес. Анын артында эмне калат? Аны элге кантип дагы жакындан элге жеткиребиз? Кантип ошонун чыныгы баягы улуулугун биз урматтап, кадырлап, ошонун баягы өрнөгүн биз тутабыз. Мына ушундай нерсеге көңүл буруш керек. Буюрса ошо мааракелерди өткөргөндө биз дайыма ошону коңгуроо кагып, тарыхчылар дайыма айтып келебиз. Айрымдары эске алынат, айрымдары эске алынбайт. Бирок бара-бара көч түзөлөт дегендей биз деле үмүттөнүп келебиз. Мааракелер бул руханий мындай бир багытта көбүрөөк өтүшүн биз дайыма ушундай бир аракет кылып келебиз, сунуш кылып келебиз. Бул биз үчүн аябай керек. Тушунай жерге сиз дагы сөзүңүздү жыйынтыктап жатып айтып өтсөңүз, мына айткандай ашказандын эмес, башказандын мааракесин кылыш үчүн айрыкча ушул улуу инсандардын, анын ичинде мына улуу тарыхый инсан катары келечек муунга өрнөк боло турган бир анын бейнесин калтыруу үчүн кинодо, искусстводо деп атабыз, бирок ага чейин негизинен биздин тарыхчылар адатта көбүнчө илимий, публистикалык эмгектерди көбүрөөк жазышат. Таза илимий эмгектер аркылуу, монографиялар аркылуу ушу Алымбек Татка Асанбей уулунун тарыхый ордун тактап, талассыз кылып, бир илимий жактан бир көрүнүктүү деңгээлге чыгаруу үчүн азыркы жаш тарыхчылардын арасында бир монографиялар жазылып жатабы, илимий конференциялар болобу, баардык республикалык деңгээлде бир тарыхчылардын бир өз ара кеңешип, бир ушул инсандын тарыхый ордун аныктоо багытында бир жамааттык изилдөөлөр жүрөбү, же болбосо кандай илимий иш-чаралар пландалган? 25 сентябрда Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинин базасында Алымбек Татканын 225 жылдыгына арналган Алымбек Татка мамлекеттик ишмер деген теманын алкагында конференция болуп жатат. Андан сырткары дагы Бишкектеги окумуштуулардын башын кошкон, Бишкектеги ошо тарых этнология институтунун базасында, Улуттук илимдер академиясынын алкагында дагы эгер иш-чаралар, конференциялар өткөрүлсө жакшы болмок. Деги эле мен сунуш кылар элем. Бизде тарыхый инсандар кайсы чөлкөмдөн чыккан болсо, ошол аймак менен гана чектелип иш-чаралар өтүп калат да. Мисалы үчүн Алымбек Татканын 225 жылдыгын Нарын мамлекеттик университетинде, Талас мамлекеттик университетинде, Каракол мамлекеттик университетинде өткөрүлсө, Алымбек Татканын жөнүндө ошо 225 жылына арналган конференция бул элдин башын бириктирүүгө, ушул аймак болуп бөлүнүп бир чектелбестен окумуштуулардын, тарыхчылардын, деги эле интеллигенциянын маалымат алуусуна, жаштарга чоң таасир бере турган иш-чара болмок деп ойлойм да. Анан ооба, эми биз мына Алымбек Татканы ушул тарыхый инсандарды изилдеген изилдөөчү катары эмгек жазып атабыз. Жазып, Кудай буйрса жарык көргөн учур болот. Андан сырткары ошо тарыхчы катары мен өзүм
лично айтып атам. Андан сырткары мына жогоруда белгилеп өтүштү. Ошо адабий басылмаларда ошондой түрдүү неме сценарийлер жазылып, спектакльдердин неме сценарийлери жазылып, бир топ неме республикалык масштабта иш-чаралар Кудай буйрса болот. Болуп атат. Азыр уже башталды. Алайдагы иш-чаранын өзү бул өтө чоң элибиздин рухун, духун көтөрүүгө өтө чоң салым кошо турган иш-чара деп эсептейм да мен. Бул иш-чаралар аябай жакшы уюштурулуп атат, Кудай буйрсачы. Айтыштын өзү, айтыш болсо эл аралык масштабта болуп жатат. Бул деген Казакстандан, Кытай Эл Республикасынан кыргыздар айтышка келип катышып, 40ка жакын акындар катышат экен. Анын финалдык эмеси болот экен, жыйынтыгы. Демек, бул деген менимчечи биздин ошол жогоруда кесиптешим айткандай, руханий элибиздин руханий байлыгын, жүрөгүн толтурууда өтө чоң сон иш-чара деп эсептейм болот деп. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз бүгүн Кабар маалымат агенттигинин студиясында 19-кылымдагы кыргыздын көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмери Алымбек Асанбей уулунун 225 жылдык мааракесине карата анын тарыхый мурасын талкууга алдык. Бул талкууну журналист мен Кубанычбек Жолдошев алып бардым. Саламатта туруңуздар.